Эфирде апта ичинде орун алган окуяларды камтыган күндөмү жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Студияда Айбек Исабеков. Саламатсыздарбы? 26 майда Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев расмий сапары менен Бишкек шаарына келди. Бишкектеги Жеңиш Сейил багындагы Асанов атындагы чек ара даңкы аллеясында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда чек арачылар күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Сабак учурунда окуучунун сабалгандыгы чагылдырылган видео резонанс жаратты. Окуя ушул жума башында Сузак районундагы мектептердин биринде орун алган. Алдыда ушул жана башка негизги окуяларга кенен токтолобуз. 23 май дүйшөмбү башкы прокуратура жана ички иштер министрлиги 2017 жылдагы дача суу каргашасын иликтөө үчүн түзүлгөн коомдук комиссияга учак кырсыгы боюнча буга чейин жүргүзүлгөн иликтөө иштери тууралуу маалымат беришти. Түрдүү кылмыштарга шектелип, тергөөдөн жана соттон жашырынып Россияда жүргөн 24 кыргызстандык кармалды. Бул туурасында ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Автотранспорт каражаттарынын алдыңкы жана каптал айнектерин караңгылатуу үчүн акы төлөө жана уруксатты каттоо тартиби бекитилди. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. 21-22 майда нөшөрлөп жааган жаандан улам Аксы районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Сел райондогу ички жолдорду каптап, үйлөргө жана королоруна суу кирген. 24 май шейшембе 20 майда Ош облусунун Кара Суу районунун Телман айылында жүргүзүлгөн тинтүү иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргызстанды Өзбекстан менен жер асты аркылуу байланыштырган туннель табылган. Бишкек шаарында УКМК тарабынан терроризмге каршы борборунун жетекчилиги астында компетенттүү органдардын терроризмге каршы өз ара аракеттенүү 2022 биргелешкен машыгуусу өткөрүлдү. Убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү Кеңешбек Дүйшөбаевке, Исмаил Исаковго жана Бектур Асановго башкы прокуратура тарабынан июнь окуясы боюнча айып тагылган. Гуманитардык жардам тандалып берилгенин айткан кызыл багыштыктар жергиликтүү бийликке нааразы. Ал жардам жабыркагандардын баарына эмнеге берилбеди деген суроо жергиликтүүлөрдү түйшөлтүп жатат. 25 май шаршембе Баткен шаарынын ички көчөлөрүндө жол кооптулугу күч. Мындай пикирин шаар тургундары билдиришүүдө. Айыл макамында турган Баткен аз убакытта облус борборуна айланып, көчөлөрү көп сандагы унааларга ылайыксыз. Оштогу Кудайберди унаа Тетик базарга киргенде эле жок, адамдар өтө турган тротуар жок. Анын ордуна соода контейнерлери коюлуп, жарандар базарга машиналар менен аралашып киргенге мажбур. Үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында экономиканын финансы секторунда иш алып барган ичканалардын тапкан пайдасы 2 эсеге өстү. Бул тууралуу статистика боюнча улуттук комитет билдирди. 6 июндан тартып Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы жүргүнчүлөрдү ташыган темир жол каттамы жанданат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдирди. 26 май бейшембе Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев расмий сапары менен Бишкек шаарына келди. Жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-казак биргелешкен өз ара аракеттенүүсүнүн өнүгүүгө багытталган бир катар документтерге кол койду. Сабак учурунда окуучунун сабалгандыгы чагылдырылган видео резонанс жаратты. Окуя ушул жуманын башында Сузак районундагы мектептердин биринде орун алган. Кезинде Баткен районунун өлкөнүн башка аймактары жана борбор менен байланыштырып турган Баткен-Кара Кой жолу учурда кароосуз калып, элеттиктер жол азабын тартууда. Жалал Абад шаарындагы жаңы ачылып жаткан базардын 30% ишкерлерге берилип бүттү. Шаар мэри борбордук базарда отурган соодагерлерге биринчилерден болуп берилерин айткан. 27 май жума Ош Сарыташ Карамык жолунун 66 чакырымында Volvo үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын чиркегичиндеги контейнери Hyundai Porter машинасын басып калып, анын кесепетинен 3 адам көз жумду. Сузак районунда жогорку чыңалуудагы электр линиясы өткөн мамыга асылган абалда жансыз денеси табылган баланын жанынан кат табылды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаарындагы Горький көчөсүндө жайгашкан айып унаа токтотуучу жайында токтоп турган унаалардын биринде өрт чыгып, 4 автоунаа күйдү. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуучу башкы башкармалыгы кабарлады. Шамалсай шаарчасындагы 26 сотук жердин аукцион аркылуу мыйзамдуу сатылганына ижарачы күмөн санайт. Сатылган жер жашылдандыруу максатында ижарага берилип, ижара ээси 20 жылдан ашык убакыттан бери бак тиккен.
26 майда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев расми сапары менен Бишкек шаарына келди. Өлкө башчысы Садыр Жапаров менен Қазақстанның президенти аларча мамлекеттик резиденциясында жолугушуп, өлкө лидерлери тар жана кеңири курамда эки тараптуу жана көп тараптуу форматтагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, ошондой эле натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү жолго коюунун жана өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-казак биргелешкен өз ара аракеттенүүсүн өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Кененирээк кийинки материалда. Қазақстан Республикасының президенти Қасым-Жомарт Тоқаев расми сапары менен Кыргызстанга келди. Жогорку даражалуу мейманды Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Андан соң өлкө башчысы Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Тоқаевдин жолугушуу аземи аларча мамлекеттик резиденциясында өткөрүлүп, өлкө лидерлери Ардак Кароолдун командиринин рапортун кабыл алышып, ротанын алдынан басышты. Биздин келишибизге улуттук гвардиянын Ардак Кароол ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Насирдинов. Жолугушуунун жүрүшүндө Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Тоқаев өздөрүнүн расмий делегацияларын таныштырышты. Андан соң Ардак Кароолдун аскерлери мамлекет башчыларынын алдынан салтанаттуу марш менен өтүштү. Учурда аларча мамлекеттик резиденциясында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Тоқаев менен президент Садыр Жапаровдун кеңири курамдагы эки тараптуу жана көп тараптуу сүйлөшүүлөрү жүрүп жатат. Алдыда өлкө лидерлери эки өлкөнүн кызматташтык мамилелерине багытталган бир катар документтерге кол коюшары айтылууда. Алгач мамлекет башчылары чакан чөйрөдө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки тараптуу кызматташтыктын бир катар актуалдуу маселелерин талкуулашты. Өз кезегинде Садыр Жапаров Касым-Жомарт Тоқаевди жана боордош казак элин эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктады. Быйыл биз мамлекеттерибиздин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орун алышынын 30 жылдыгын белгилеп жатабыз. Ушул тарыхый жактан кыска мөөнөт болсо да, мааниси жана мазмуну жагынан эбегейсиз болгон орду чоң кызматташтыгыбыз менен сизди жана бир тууган казак элин куттуктаймын. Казакстан Республикасы менен кызматташууну бекемдөө жеке өзүмдүн ыйык милдетим деп эсептеймин. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Тоқаев да өз сөзүндө кыргыз эли казак элине эң жакын боордош экенин белгилеп, эки өлкө 30 жыл аралыгында достук мамилени бекемдөө аркылуу мамлекеттер аралык байланышты чыңдоого жетишкенин айтып өттү. Кыргызстан біз үшін Құдай қосқан көршіміз, ең жақын одақтасымыз. Шын мәнінде біз ауылдарымыз аралас, қойларымыз, малдарымыз қоралас жатқан бауырлас халықтарымыз. Сондықтан біз қашанда бір-бірімізге тілектеспіз. Андан соң өлкө лидерлери сүйлөшүүлөрүн кеңейтилген курамда улантышты. Анда эки өлкө ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган маселелер талкууланып, сунуш пикирлер айтылды. Өлкө башчысы Садыр Жапаров белгилегендей, кыргыз тарап Казакстан менен түзүлгөн келишимдерди ишке ашырууда алгылыктуу кадамдарды жасап жатат. Учурда кыргыз казак достук жана өнөктөштүк мамилелеринин негизин түзгөн бир катар маанилүү келишимдер жана макулдашуулар кабыл алынды. Биз мамилелерибизди стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине чыгара алдык. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, прежде всего хотел бы отметить, что между нашими странами нет политических противоречий. Это главное. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями Кыргызстан и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности. Жыйындын жүрүшүндө Ак Тилек жана Кара Суу автожол өткөрмө пункттарынын аймагында биргелешкен кыргыз-казак индустриалдык соода-логистикалык комплексин куруу үчүн капсула салынып, жыйындагылар үчүн капсула салуу аземинин видео тасмасы көрсөтүлдү. Аталган индустриалдык соода-логистикалык комплекстин базасында келечекте сүт азыктарын өндүрүү, жер жемиш жана мөмө жемиштерди кайра иштетүү жана башка фармацевтикалык препараттарды, кийим-кечилерди чыгаруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу пландалып жатканы айтылат.
Өз кезегинде Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирип, достук мамилелер мындан ары да бекемделишине ишеним артты. Аса құрметті Садыр Нұрғожаұлы, ең алдымен бізді қырғыз жерінде қонақжайлықпен қарсы алғаныңыз үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Өзара ықпалдастықты одан әрі дамыта береміз. Бұл міндет екі елдің де мүддесіне сай келеді. Жаңа ғана біз екі елдің арасындағы ең өзекті мәселелер жөнінде пікір алмастық. Келіссөздер өте мазмұнды болды. Мен ризамын. Жолугушуунун жыйынтыгында кыргыз-казак биргелешкен өз ара аракеттенүүсүн өнүктүрүүгө багытталган соода-экономикалык, айыл чарба, билим берүү жана башка чек ара аймагындагы маселелер боюнча баш аягы 13 документке кол коюлду. Каттамага кол коёду. Азыркы күндө эки тараптуу келишимдин алкагында эки тараптуу ишканалар түзүлөт. Ал ишканалар ошол Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды Казакстан тарапка үзгүлтүксүз жана тоскоолдуксуз жүгүрүп турганына чоң кандайдыр бир түрткү берет деген ойдобуз. Өз кезегинде мамлекет башчылары эки тараптуу сүйлөшүүлөргө жана кызматташтык келишимдеринин түзүлгөндүгүнө канааттанышканын билдиришти. Урматтуу достор, 30 жыл içinde биздин жакын коңшулук мамилелерибиз жана достугубуз биргелешкен аракеттерибиз менен үзгүлтүксүз бекемделип келе жатты. Жана эки өлкө ортосундагы стратегиялык өз ара байланыштар жана союздаш мамилелерибиз тереңдеп келди. Биз эң жакын коңшу, бир тууган элдерденбиз жана биз мамилелерибизди мындан ары да бекемдеп кеңейтүүгө даярбыз. Екі елге ортақ өзендер әрдайым жұртты жақындастыра түсуге дәнекер болу керек. Қазақстан барлық міндеттемелерін толық орындауға және маңызды жобаларды бірлесе іске асыруға дайын. Біз мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға ерекше мән бердік. Соңғы жылдары рухани байланысты жандандыруға бағытталған көптеген іс-шара атқарылды. Осы игі бастаманы қолдағаны үшін құрметті Садыр Нұрғожаұлына және барша қырғыз жұртына алғыс айтамын. Белгилей кетсек, аталган жолугушуулар өлкөлөр ортосундагы дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын 30 жылдыгынын алдында президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен өтүп жатат. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Бишкектеги Жеңиш Сейил багындагы Асанов атындагы чек ара даңкы аллеясында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда чек арачылар күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Салтанатка чек ара кызматынын ардагерлери жана бир катар күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү баштаган чет элдик күч кызматкерлери да катышып, УКМК башчысы куттуктоосун айтты. Өз сөзүндө УКМК төрагасы чек арадагы коопсуздукту сактоодо чек арачылардын зор эмгеги бар экенин айтып, дагы да үзүрлүү эмгек өтөөгө чакырса, ардагерлер УКМК башчысына ыраазычылык билдирип, эгемен тарыхтагы алгачкы өзөктүү бурулуш эми башталгандыгына токтолушту. Иш-чарада эмгеги сиңген чек арачыларга сыйлыктар тапшырылды. Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын 30 жылдык мааракесине арналган майрамдык иш-чара бүгүн 28 майда Бишкек шаарындагы Жеңиш Сейил багында Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асанов атындагы чек ара даңкы аллеясында өткөрүлдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев баштаган УКМКнын жана чек ара кызматкерлеринин жетекчилиги өздүк курам ардагерлери жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери катышты. Урматтуу чек ара кызматынын ардагерлери, сиздерди ак ниеттүүлүк менен кызмат өтөгөнүңүздөр, аскердик антты жана милдетти бекем аткаргандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Жолдош чек арачылар, учурда жер жүзүндө чакырыктар менен коркунучтар аз эмес. Ошондуктан биздин алдыбызда мамлекеттик чек араны ишенимдүү кайтаруу боюнча бир катар тапшырмалар турат. Мамлекетибизге эл аралык террористтер менен экстремисттердин кирүүсүнө жол бербөө, чек аралык кылмыштуулукка, аткезчиликке, наркобизнеске жана мыйзамсыз миграцияга ишенимдүү бөгөт коюу зарыл.
Майрамдык салтанатка бир катар мамлекеттердин Кыргызстандагы аскердик атташелери, Россия Федерациясынын Федералдык коопсуздук кызматынын чек ара кызматынын өкүлдөрү, Борбордук Азиядагы чек араны башкарууга көмөктөшүү программасынын аймактык жетекчиси Марис Доминш конок катары катышып, куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Сегодня мы продолжаем осуществлять эффективное сотрудничество в целях обеспечения надежной охраны границ Содружества независимых государств. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики всегда остается ключевым партнером в реализации программы в Кыргызской Республике и всегда открыта для делового сотрудничества, за что мы искренне благодарны. Чек ара кызматынын бир катар кызматкерлерине сыйрыктар ыйгарылып, чек арачы жоопкер айкелине гүл чамбарлар коюлду. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттердин суроолоруна жооп берүүдө чек ара кызматкерлеринин кызматын жыйынтыктуулугун жакшыртууга багытталган мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан чараларга токтолду. Мамлекетибиздин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин түздөн түз көрсөтмөсүнүн негизинде чек ара кызматыны чыңдоо аракеттери жүрүп жатат. Аны коомчулугубуз да жакшы көрүп атат. Акыркы маалдарда ушу президентибиздин берген тапшырмаларын аткаруунун негизинде чек ара кызматына техникалар, жаңы курал жарактар, жаңы ок дарылар жана социалдык жактан камсыздоо зарплаталары боюнча көптөгөн иштер жүргүзүлдү. Мен ойлойм, бул иштердин баардыгы чек эмес, мындан ары дагы мындай жумуштар жүргүзүлөт. Бирок ошону менен бирге айтып кетиш керек, чек ара кызматынын чек арачылардын кызматы бүгүнкү күнү өтө оор, өтө жооптуу жана бул жерде мекенчил гана адамдар, патриот адамдар гана кызмат кылышы мүмкүн деп эсептеймин. Ардагерлер эгемен Кыргызстандын тарыхында чек ара коопсуздугуна учурдагыдай алгылыктуу көңүл буруу болбогондугун, мамлекет жетекчилигинин бүгүнкү аракеттерин колдоого алышаарын белгилешет. Чек ара кызматында ушу 8 жылдан бери кызмат өтөдүм. Бирок аябай ушунчалык жокчулук, экономикасы абдан начар, материал техникалык базабыздын эчтекеби жок. Ошо заставаларды куруш үчүн эчтеке каражат жок болгондон кийин ошо заставанын отряддарды куруп, ал эми заставаларда ушу чабандардын үйлөрүнө чейин тоолуу таштардын арасында үйлөргө заставалардын солдаттарды алып барып жайгаштырган күндөр болгон. Алардын тамак ашы, алардын кышкы кийими, алардын кышында жага турган отун, суусун ташыш үчүн бир да техникабыз жок болчу, машинелерибиз жок. Ошону ар бир жанакы автобазалардан сурап алып, элдерди мобилизовать этип анан алып барып жеткизчү элекпиз да. Ал эми бүгүнкү күнү ошо куралдуу күч болсун, ошонун ичинде чек ара кызматы болсун, мейли ички иштер министрлиги болсун, бүгүнкү күнү тим эле ат көтөргүс жүктү алып атышат да. Мына биздин куралдуу күчтүн башчысы Садыр Нуркожоевич, мына Камчыбек Кыдыршаевич ушулар келгени биздин куралдуу күчтөргө ушунчалык көңүл буруп атканына мен ыраазы болуп атам да. Ушул убакка чейин бюджет боюнча бир да курал жарак ала албай болчубуз. Биз баарыбыз көрүп атабыз. Азыркы маалда чек ара кызматына ошол эле куралдуу күчтөрүнө биздин өзүбүздүн каралган акчаларыбыз менен өзүбүзгө ком көрүп атабыз. Бул деген өтө чоң, зор ийгилик. Ичинде биздин коопсуздукка өтө чоң жөлөк да. Биз ойлоп атабыз, мына бүгүн дагы жакшы сөздөр сүйлөнүп кетти. Мен ойлойм, что биздин чек ара кызматы и куралдуу күчтөрү дагы өтө чоң ийгиликтерге жетишип атат. Көч сразу түзөлбөйт да. Бара-бара түзөлөт дегенде, мына эмки алдыда, мына жашынакай биздин президентибиздин демилгелери менен чоң иштер болуп атат да.
Улуу урматтуу чыгарачылар, сизге жана үй бүлөңөргө экономическое процветание, бүт бар жакшылык менен болсун, не боевых потерь жок болсун. Пограничтердин күнү менен куттуктайм. Баарыңыздарға кааларым ден соолук, узун өмүр, граница согуш болбосун, элибизде тынччылык болсун, жакшылыктар деле жаркырап жайнап биздин жоокерлер кызматын өтө беришсин. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Алымбек Бектурганов, регион Бишкек. 23-26 майда Коопсуздук 2022 биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулар болуп өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө республиканын аймагына кирип келген мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрдү жок кылуу боюнча биргелешкен атайын операция жүргүзүлүп, регионго киргизилген аскердик абалдын шарттарында практикалык резервдик роталарды түзүү менен кырдалды турукташтыруу боюнча милдеттер иштелип чыкты. Ошондой эле Ош, Ноокат жана Ала Буканын аймагындагы резервдик роталары менен күжүрмөн ок атуулар өткөрүлдү. Машыгууда террористтик топ Кокустан чек ара постуна куралдуу чабуул жасап, чек арага жакын аймактарды басып алууга аракет кылды. Күч түзүмдөрү жана мобилизацияланган запастагы жоокерлер мындай учурда кандай аракеттерди жасады? Толугураак Асель Сыдыкованын материалында сөз болот. Май күнү Ошто террористтик топ Кокустан чек ара постуна куралдуу чабуул жасап, чек арага жакын аймактарды басып алууга аракет кылды. Машыгуунун катышуучуларына коюлган тапшырмага ылайык күч түзүмдөрү жана мобилизацияланган запастагы жоокерлердин күч аракети менен куралчан душман топтор толугу менен жок кылынды. Ошондой эле кооптуу аймактагы жашоочуларды эвакуациялоо, жарадар болгон жоокерлерге биринчи медициналык тез жардам көрсөтүү, душман чабуулунан жер кыртышына зыян келген учурда радиациялык, химиялык жана биологиялык коргонуу, блокпостто чыккан өрттү өчүрүү ыкмалары көрсөтүлдү. Машыгууларды өткөрдүк алгач, андан кийин ушул түнү бою, 2 күн бою биз бүт страт объектилерге личный составды, биздин офицерлер курамын, ошондой эле солдаттарды жайгаштырдык. Бардыгы штаттык режимде өттү. Шаардык мэрия жана биздин военкомат, резервный рота кайсы күн болбосун резервдик ротаны көтөргөнгө даяр. Машыгуунун максаты аймактагы мамлекеттик, жергиликтүү башкаруу органдарынын күч түзүмдөрүнүн аскердик жана өзгөчө абал учурунда биргелешип кырдаалды жөнгө салуу боюнча иш аракеттерин текшерүү, аныкталган кемчиликтерди жөнгө салуу болуп саналат. Азыр бизде атайын исследовательский группа түзүлгөн, исследовательский топ түзүлгөн. Бүт акимдерге, бүт жергиликтүү башкаруу органдарга, күч түзүмдөрүн башкаруу органдарга айттык. Ушул машыгуу даярданып атканда кандайдыр бир эгерде кемчиликтер чыкса, ошолордун баарын сунуштар берилет деп. Керек болсо, ошол тиешелүү мыйзамдарга болобу өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Ошого муктажбыз. Анткени дагы бир жолу айтайын, кырдаал ордунда турбайт экен, ар дайым жылып турат экен. Мен ойлойм, ошол максаттарга жетти деп, бүгүн биз ушул 1 сааттын ичинде кыскача эмне иш-чаралар өттү буга чейин, кандай иш-чаралар өтүп атат деген аракет кылдык, ошону көрсөткөнгө. Машыгууга Коргоо министрлигинин аскер кызматкерлери, Ош облусунун Ноокат району резервдик батальону, Ош шаарынын резервдик роталары, ИИМдин ички аскерлеринин атайын багыттагы шер отряды, УКМКнын чек ара кызматынын атайын багыттагы бөрү отряды, Саламаттыкты сактоо министрлигинин бөлүмдөрү катышып, согуштуу кырдаалда биргелешип аракеттенүүнү практика жүзүндө көрсөтүштү. Иш-чара машыгуунун жыйынтыктары менен аяктап, эң активдүү катышуучулар медалдар, ардак грамоталар жана баалуу белектер менен сыйланышты. Бул машыгуу Ош жана Жалал-Абад областтарында Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрүнүн жана жергиликтүү өзүнүн башкаруу органдарынын катышуусу менен өттү. Ош жана Жалал-Абад аймактарына аскердик абал киргизилип, түзүлгөн кырдаалдын шарттарына катышуучулар өз ара аракеттенип биримдиктүү иштөөнүн тажрыйбасын алышты. Мына биз 2 күндүк, 3 күндүк машыгууда биздин жалпы жарандык коргонуу, жалпы областын жетекчилиги бир топ тажрыйбаларды алып, бир топ өзүбүздө болгон кемчиликтерди көрдүк. Кудай кааласа, мындан кийин ушул ар дайым биргеликте ийгиликтерге чогуу жетишебиз деген ойдобуз.
Şu memleketimizde her daim tınçılık, жақсылық болып тұрсын. Hiç vakta soğuş болбосун, bir толке машыгуулар гана болуп турсун. Азыр машыгууда ачык айтыш керек. Ар бирибиздин мындай мекендик сезимибиз ойгонуп, мына ушундай жокерлер бар экен, мына ошондой бизди коргоочулар бар экен. Бүгүн биз Ош шаарынын эли, Кыргызстан эли, мен ойлойм үйүндө тынч, эсен аман, бекутта эсалат жана жашайт. Ошон үчүн урматтуу жокерлер, сиздерге дагы биз Ош шаарынын мэри Алмазбек Ишембаев атынан жана бүгүнкү ушул 3 күндүк машыгууну өткөргөн Ген штабтын өкүлүнө, жетекчилигине жана кызматкерлигине чоң ыраазычылык билдиребиз. Күбөлүк сактайбыз, түшүрбөй бийикчилиги. Айта кетсек, жогорудагы машыгуу Коргоо министрлигинин Ош облусуна караштуу Тека айылындагы ок атуу талаасында болуп өттү. Мына ушуну менен 3 күнгө созулган Коопсуздук 2022, Түштүк 2022 машыгуусу соңуна чыкты. Иш-чара өлкөдө ушуну менен 8-чи ирет өтүп жатат. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу. Сабак учурунда окуучунун сабалгандыгы чагылдырылган видео резонанс жаратты. Окуя ушул жуманын башында Сузак районундагы мектептердин биринде орун алган. Деген менен мектеп жетекчилиги дагы видео тарап кеткенден кийин кабардар болгон. Мындай чырдын чыгуусуна сабак учурунда окуучулардын тынч отурбагандыгы жана өз ара сөз талашып кеткендиги себеп болгон. Натыйжада сабалган окуучу ооруканага түшүп, мугалим жумуштан алынды. Эки тарап милицияга суракка чакыртылып, бул иш териштирилип жатат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бул видео 25 майда социалдык тармактарда тарап, коомчулуктун талкуусунда калды. Окуя 23 май күнү дал ушул каанада болгон. Көркөм өнөр сабагы өтүлүп жатканда окуучулар арасындагы ызы чуудан кийин окуучу менен мугалим кайым айтышкан. Аны жабырлануучунун классташтары видеого тартып алган. Биздин класска биринчи эле киргенде бир кыз менен айтышып кетти, эжекечи. Анан айтышып кеткенден кийин мага бир бала тишип карандашын алып кетип калды. Анан эжеке айтсам, эжеке көңүл бурбай кой дагычы. Анан кийин барып ошо баладан карандашымды алып келе айтсам, кызы мага сөгүнүп кыйкырды. Сен эмне бул жакта жүрөсүң деди. Ишин канча десем, апасы кыйкырды. Эмне кылып жүрөсүң? Сволочь деп үй бүлөм асылып кетти. Анан эжеке оозу карап сүйлөңмө үй бүлөм асылбаган деп кыйкырышып кетти. Анан отурсам эле бепасты келип уруп баштады. Анан урган эжеке ошо 3-чү күнү акыркы сабак ошон сабак болчудан мени коридорго алып чыкты дагы. Бул жерде менин да күнөөм бар деп айтып кой деп мага жалынды эжеке. Эжеке мен эмне айттым десем, экөөбүз тең ачуулук алдырып койдук, апаң келсе ошентип айт деди. Анан кийин видеону өчүрүп кой деди эле. Эжеке айттым, эжеке бул видео тартып калып кетип турган, эмнесин өчүрөм дедим. Биринчи катарда, биринчи партада менин кызым отурат. Ал бүгүнкү Хадича деген кыз 3-чү рядда 4-чү партада отурган кыз болчу. Мен аны байкабай калдым. Менин кызым жакка өтүптүр. Мен анын точносын билбейм кандай болгонун. Экөө кайра бул жака кыз баратып, экөө урушуп кетишти, мынтип айтышып кетишти. Ал кыздын үнү катуураак чыгып калганда мен аны байкап калдым. Хадича, силерге эмне болду? Азыр эле Асяманы баспадык беле. Сага эмне болду десем, ал кыз ошол жерде эле мага ответ берип кетти. Мектеп жетекчилиги бул окуяны жабырлануучунун апасынан угуп, видеону көргөн. Андан кийин мугалимге эскертүү берилип, ата-энелер чогулушу өткөрүлгөн. Анан мугалимди чакырып сүйлөштүм. Андан кийин эле ата-энелер жыйналышын өткөрдүк. Ата-энелер жыйналышын өткөрүп, мен 24 май күнү бул ата-энелер жыйналышына чейин эле мугалимге эскертүү бергенмин, буйрук чыгарганмын, эскертүү берип. Эми азыркы күндө ошол күнү ата-энелер жыйналышынан кийин эле ички иштер бөлүмүнөн келип мугалимди алып кетти. Азыркы мезгилде ошол сосадистер өзүнчө, ички иштер бөлүмү өзүнчө сурап жатышат. Эми мыйзам чегинде чара көрөбүз мугалимге. Видео социалдык тармактарга тарап кеткенден кийин Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө эки тарап чакырылган. Бирок кыздын апасы доосу жоктугун билдирген. Кайра үйүнө келе жатканда окуучунун абалы начарлап, ооруканага түшүп калган. Окуучу кыз текшерилүүдө. Анын жыйынтыгы 3 күндөн кийин чыгарылып, диагнозу аныкталмакчы. Анан мен айтайын деген соц тармактагы немелерге эми бакы негативный неме бергендерге айтып коеюн деп атам да, эми туура түшүнгүлө, эми любойуңар ата-энесиңер, бирок өтө жаман немелер келип атат. Мен эртең саат 5ке чейин окуп өтө шоковом состоянии болдум да. Ар ким өзүнүн башынан өткөндө билет анычы. Эми кызымды күнөөлөп атышат, бирок кызым мен актабайм. Бирок айтыптыр. Сволочь дегенде өзүңүзгө карап сүйлөң эжеке. Кызыңызга болуша бересизби ушундай. Сен кызыма жетип ал, сен андай мындай дегенде анан урушуп кеттим деп атат кызым деле.
Ана мен тууралуу жаман маалыматтарым болуп атат да, апасы мындай экен, атасы андай экен деп. Эми ким кандай деп айтса ал өзүнүн укугу. Бирок эми туура маалымат кетсин дейм да. Ушул менчи бул мугалимде деле кетсин, ана мындай болсун дей албаймын. Себеби ал деле эми 5 баласы бар экен, жаш кадыр экен. Иштей берсин. Мен айттым, кечирдим дедим эле. Просто больницага жаткандан кийин маалымат кетип калат экен да. Түнү саат 2-де ровдодан келип менден заявление алып кетишти да. А так менин мындай жаман деле оюм жок. Просто ушунчалык ушундай резонанс болуп кетет деп мен ойлогон жокмун да туурасы. Эми закон чегинде, мыйзам чегинде болсо керек, эми билбейм дагы. Азыр эми анализдерин алынып, үйрөнгөн болуп, консультациялар жасалып атат. Бүгүн эртең баарын текшерип бүтүрөбүз. Кудай кааласа, анан толук диагнозун айтабыз. Азырынча биз алдын ала диагнозун баш мээнин чайкалышы деп под вопрос деп коюп жаткырдык. Окуя орун алган күнү сабак учурунда окуучулар өз ара сөз талашып кетишкен. Мугалим аларга тынч олтуруусун эскерткен. Ага чейин класстагы айрым окуучулар телефонго алаксып кетишкенин, мугалимге көңүл бурбагандыктан ачууга алдырып салганын кошумчалайт. Кече милиция суракка чакыргандан кийин мугалимдин абалы начарлап ооруканага кайрылган. Бир топ балдар дагы алаксып ошол телефонго үйлүп кетишти. Мен эскертүү бердим. Асема телефонуңду сал. Сабак башталды. Сабакка көңүл буралы деп мен эскертүү бердим. Биринчи эскертүү бердим, экинчи жолда бердим. Кайра эле сабакка көңүл буруп, ары бери карап сүйлөй беришти. Андан кийин мен сабагымды уланттым. Ошентип мен ордумда отурам, кыйлага чейин айтышып конфликтке бардык. Ошол убакта мен ачуум келип кетти, аябай ачуум келип, сабакка киргенден баштап эле балдар менен конфликтке барып, аябай көптөп балдарымдай ызы-чуу болуп кеткен үчүн өзүмдү кармай албай барып кызды уруп салдым. Ал кылганым бирок туура эмес болду. Баарынан кечирим сурайм. Мындан аркы кадамдарым ошол кандай чечилсе ошого карап багыт алам. Мугалим Мээримгүл Эргешбаева эмгек жолун 2012-жылы Жоомарт Бөкөнбаев атындагы окуу тарбиялык комплексинде катчу болуп баштаган. Ал 1 айлык курстан өтүп, сертификаттын негизинде информатика, педагогикалык билимине ылайык көркөм өнөр сабагын өтүп келген. Ал эми бул окуядан кийин мугалимдин иштен алынганы маалым болду. Бүгүнкү биздин маалыматтарыбыз боюнча эжекенин баланы ургандыгы боюнча факты далилденди. Өзүңүздөр көрүп турасыңар, ошол боюнча мектептин директору бүгүн мектептин мугалими ошо урган эжекени кызматынан бошотту статья менен. Эмгек кодексинин 381 статьясы бар. 381 статьяда окуучуга же балага бир жолу зомбулук көрсөткөндөгү деген жери бар. Белгилеп кетүүчү жагдай. Айрым социалдык баракчаларда бул видеонун толугу берилбей, мугалимдин окуучуну уруп жаткан жери гана кыркылып көрсөтүлүп калган. Аталган факт Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат электрондук журналына катталып, алдын ала текшерүү жүргүзүлгөн. Бул иш боюнча атайын соттук медициналык экспертиза дайындалып, сотко чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. 27 май күнү Сузактагы окуучу кызга кол көтөргөн мугалимге эскертүү берилип, жумушка кайтарылды. Мектеп жетекчилиги жазылган арызды артка кайтарып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн, азыркы учурда дарылануудагы мугалим жумушун улантаарын билдирди. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Кезинде Баткен районунун өлкөнүн башка аймактары жана Бишкек шаары менен байланыштырып турган Баткен-Кара Токой жолу учурда кароосуз калып, элеттиктер жол азабын тартышууда. 2019 жылга чейин жыл сайын жамала берип, бүтүн жери калбай 3 жылдан бери такыр эле кароосуз калды дешет тургундар. Ал эле эмес, эки четин сел алып, жол кооптулугуда көч. Аймактык кабарчыбыз жолдун абалы менен таанышып келген. Машина түшүп күйүп кетип, эки адам күйүп кеткен ушул жерде. Бул Баткен-Кара Токой жолу. Жол жээктерин сел алган учурда 3-4 метрге чейин тереңдикте чуңкур пайда болуп, адам өмүрүнө кооптуулук күчөйт. Буга чейин жолдо бара жаткан унаа түшүп кетип, ичиндеги эки адам толугу менен өрттөнүп кеткенин жергиликтүүлөр айтышты. Азырда ошондой эле кооптуу абал жаралганына карабай, жолдун абалын көзөмөлдөгөн эч ким жок дешет. Жол бул көп жыл болду да. Уже тамтыгы чыкканга жамала берип, жамактар уже жамакка жетип калды деген деңгээлге жетти да. Ошол эми көрүнүшү азыр көрүп аткандарыңардай, мына кечеги сел дагы мындай кылып туруп
көп жерлерде алып кетіп жарқылып таштап уже биздеги каттамдын эмесине ушунчалык деңгээлге чыгып койду да. Мынантип сел алып бардык жок, селде бузулуп жатат. Бир жака зарыл жөнөйүн десең машиналар бузулуп токтоп калат, маршруткалар жакшы жүрбөйт, саатыга жетпей калып атабыз. Бияка дагы, ал жака дагы. Анан маршруткаларга өтө кыйын болуп атат. Жеңил машиналар эми жүрө албай эле калды бу жерде. Нурланбек Тускараев район борборуна жол алып, унаасы бузулуп калгандыктан орто жолдо калганын айтат. Жолдун абалы кандай гана унаа болбосун тетиктерин жарактан чыгарып, ара жолдо калган күндөрүм буга чейин да көп эле болгон дейт. Бул эми бир эле көрүнүш. Мындай акыбал күндө жок дегенде бир 2-3 жолу болуп турат. Мен эле эмес, бул биздин айылда көп жашоочулар бар. Көп адам каттайт. Кээ бир таксисттер каттайт. Баткен шаарына барып иштеген, барып келип иштегендер бар. Айла жок, биринен качсаң бирин өчөсүн. Акыркы жолдор, акыркы күндөрү вообще эле биз жакка көңүл бурулбай койду чоңдор тарабынан. Ошо биздин жолду карап берсе жакшы болмок. Ушул жолдон күнүгө жок дегенде бир жол өтөбүз, кээде 3-4 жол өтөбүз. Жолдун акыбалы мышык ыйлай турган болуп, силишкөн эле кыйын болуп калды. Бир кадактан качсаң, экинчи кадактан качсаң, үчүнчү кадакка түшөсүң. Машина ходой кетат, болон жарасың, жүк менен келгенде силишкөн эле бир барып келгенде бир болон кетет. Өткөн кылымдын 80-жылдарына чейин курулган 30 чакырым Баткен Кара Токой жолу 2019-жылдан тартып каралбай калган. Ага чейин жыл сайын жамоо иштери жүрүп келген. 45 жыл ичинде тамтыгы чыгып, жамаганга да жарабай калганын жолчулар айтышты. Жаңы жол курууга сунуш берилсе да жооп жок дешет. Негизи бул жол өзүнүн кызматын өтө бүткөн бүгүнкү күндө. 40-45 жыл болду бул жолдун салынганына. Ямышныйга өзүңөр көргөндөй кээ бир жери жарайт, кээ бир жери жарабайт, эскилиги жет. Көздүн мөөнөтүн өтө бүткөн да бул жол. 30 км аралыктагы жол бардыгында. Биз жылда сунуш беребиз. Анан мүмкүнчүлүккө, бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша акча каралып, кезектеги ремонттор жүрүп келатат. Кезинде тургундар Баткен Кара Токой жолу аркылуу Өзбекстандын Сох анклавын аралап, өлкөнүн башка аймактарына, Бишкек шаарына да барчу негизги каттам болгон. Ош Баткен Разаков жолу ишке берилгенден кийин бул жолго көңүл бурулбай калган. Учурда Баткен районунун суу башы, дара, кыштут айыл өкмөттөрүн район борбору менен байланыштырчу негизги жол. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Жалалабадта бүгін 28 майда татар улутундагы жарандар Савантуй майрамын белгилешти. Майрамдык иш-чарага облустагы татар улутундагы жарандар катышты. Татарстандан келген эл артисттери келген көрүүчүлөргө концерттик программа тартуулашты. Бул майрам Жалалабадта 15 жылдан бери өткөрүлүп келет. Майрамдык иш-чарадан кийинки материалда сөз болот. Жалалабадта бүгін 28 майда татар улутундагы жарандар Салту Савантуй майрамын белгилешти. Майрамдык иш-чарага облустагы татар улутундагы жарандар катышты. Татарстандан келген эл артисттери келген көрүүчүлөргө концерттик программа тартуулашты. Бұл майрам Жалалабадта 15 жылдан бери өткөрүлүп келет. Савантуй майрамы жазгы тала жумуштары аяктагандан соң белгиленет. Бұл майрамга бир эле татар улутундагы эмес көптөгөн жарандарды чакырган. Мындай иш-чаралар улут аралык достукту бекемдөөгө бир топ салым кошот деп билдиришет. Савантуй деген татарлардын ошо жазгы майрам экен да. Ошол майрамды уюштуруп өткөрүп атабыз. Анан эми атайын ушул майрамдык маанайга баягы колдоо иретинде Татарстандан эл артисттери ошол өнөрпоздор келип катышып отурат. Бул деген ар бир улут биздин Кыргыз Республикасынын конституциясында жазылгандай өзүнүн каада салтын, улуттук маданий баалуулуктарын сактап өнүктүрүүгө укуктуу деген негизинде улут аралык биримдик достук мындан ары чыңдоого салым кошот да. Ошондуктан ойлоймун ар бир улут, ар бир этносто өзлөрүнүн ушундай баалуулуктарын сактап уланта берсе, ошол учурда
ар бир ошол бөлөк улуттун өкүлдөрү биздин кыргыз улутунун дагы биздин Кыргызстанда жашагандан кийин кыргыз улутундагы маданий баалуулуктарын сактап улан ошону колдонууга укуктуу жана ошону колдонот деген. Улут аралык ынтымак болсун, элибизде тынччылык болсун. Сабантуй майрамы жазгытала иштери аяктагандан соң белгиленет. Мында келген коноктор үчүн концерттик программа уюштурулуп, дастаркан жайылган. Буга келген көрүүчүлөр ырдашат, бийлешет, кыскасы көңүлдөрүн көтөрүп кетишет. Бүгүнкү иш-чарага Татарстан өлкөсүнүн эл артисттери чакырылган. Бул эң жакшы көрүнүш. Сабантуй майрамы Жалал-Абадта 15 жылдан бери белгиленип келет. Ал эми акыркы 2 жылда өтпөй калды. Ага пандемия себеп болду. И вот это даже слово «сабантуй» уже теперь просто даже куда-то в гости приглашают и говорят: а, пошли на сабантуй. А это, в принципе, наш национальный праздник. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Айбек Исабеков болдум. Демалуу күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.